Мен азыр угуп калдым. Референдум жөнүндө мыйзамды экинчи окууга алып келүү боюнча. Менде суроо бар эле. Биз өткөндө ушул мыйзамдын демилгечи катары бир жумага жылдырайлык, парламенттик угууларды өткөзөйлүк, элдин оюн пикирлерин угайлык деп айтканда бизди укпай койдуңар. Бизди аз болсо да анча-мынча уп жүрсүңөр, туура жолго түшөсүңөр деп айтат элем. Экинчиси, эмненин негизинде экинчи режимде кайсы статьялардын туура эместигин, ошол жөнүндө бизге маалымат берип койгула. Менде андай маалымат жок. Ошол жөнүндө бизге так даана кайсы статья жакпай калды, кайсы берине туура эмес кетип атканын, туура эмес жазылганын, ушунун баарын айтып коюш керек. Анан кийин мен айтат элем, урматтуу депутаттар, комитеттин төрагасын мына жерде ортоңку трибунага угабызбы, укпайбызбы чыгып, отчетун берип, канча мыйзам өткөнүн, канча мыйзам президент аркылуу кол коюп, элге ишке ашып, элге иштеп аткан канча өткөнүн, ушунун баарын уксак, мен ойлойм жаман болбойт. Анткени эл дагы бүт журт дагы баарын байкап карап атат. Рахмат.